Пандемия учурунда тилекке каршы көп адам каза болуп кетти. Өкмөттүн кетирген биринчи кемчилиги эмне болду? Пандемия башталганда албетте баарыбыз, мына мен азыр 1 жыл өттү, азыр ушул сезимдерди эстесем коркунуч болду. Мен ойлоп атам, кемчилик катары да карантинди өтө эрте киргиздик. Бизнес токтоп калды, эл 1 ай чыдады. Бирок бизде жанагындай акча топтоп, кичине мындай финансылык каржы подушка кылганга маданият дагы жок десек болот, анын элдин мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Мындай күнүмдүк жашоо менен алек болуп атпайбызбы? Ошон үчүн эл чыдабай калды. Чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин албетте уже жанагы вирус дагы пайда болду Бишкекте. Жанагындай бири-бирин уже бири-биринен кете берди. Бул жерде мен ойлойм, жоопкерчиликке тартылгандар тартылат. Мындан эч бир мындай коркпош керек, даяр болуш керек. Мен өзүмдү дагы айтып атам. Кайсы бир мындай кемчиликтер кетсе, биз албетте баарыбызга сабак болуш керек. Бул жерде жана июнь-июль айларында вирус күч алган учурда эл дүрбөлөңгө түшүп, президентти таппай калды. Сооронбай Жээнбековдун атына өтө катуу сындар айтылды. Президент дагы, өкмөт башчы дагы үн катпай туруп алды. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Негизи Сооронбай Шарипович мен байкагандан өзү деле өтө деле мындай бир көп чыгып эметпейт экен да. Мындай кандай десем, публичность деп коет го, ошондон кичине коркуп, тартынып турат го деген бир ой калды да мендечи. Анткени эң башында ошо пандемия башталып атканда мен бир нече жолу ошо премьер-министрге дагы айттым. Сиз тез-тез чыгып туруңуз. Башка премьер-министрлерди дагы как мындай эметтим, үлгү катары айтып. Анткени эл азыр аябай чочуланып турат. Анан, мен вице-премьермен, же министр, саламаттыктын министри чыкса, ал дагы өзүнчө бир эме. Сиз чыгыңыз, же болсо президент күндө керек болсо чыгып, элге ошондой бир маалымат берип тургула деп айтсам, эме алар башкача көз карашта болуш керек. Эме мен азыр айта албайм, эмне себептен алар жок болду, же чыкпай койду, атайынбы, же коркуппу, же айта турган сөз тапкан жокпу. Мага кыйын азыр. Анткени мен ал учурда уже болбой деле калдым командада. Эмне себептен чыккан жок, билбейм. Могу шайлоодо кызы чуудан кийин бийлик алмашты. Канткен күндө да сиз мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен иштешип калдыңыз. Ал киши эмнесинен жазды? Мен ойлоп атам, жеке өзүнүн бир мындай мүнөзүнөн го дейм. Ушу президент болууга даяр эмес болуп калды болуш керек ал киши. Анын артынан азыр уже кетип калгандан кийин, анан мындайча айтканда эми жерде жаткан адамды тепкилебейт деген сөз бар го. Бир жаман, бир какой-то бир терс ойду айткым келбей атат да. Анткени жетекчи болду, кандай болсо дагы экс-президент жаманбы, жакшыбы. Мен ойлоп атам, биз айтпасак дагы ал киши өзүнө өзү жеп атат. Өзүнө мындайча айтканда кечирбей атат. Кайсы бир убакта кайсы бир кадамды жасабаган үчүн. Мындай бир сөзү бар болчу да, шашпагыла. Азыр убакыт ошондой шашыш керек. Тез жасаш керек бирдемени. Кайсы бир ой болсо, мына азыр жасабасаң, эртең кеч болуп калат. Азыр ушундай заманда жашап атабыз. Ал киши кичине мындай Советтик Союзунда бери келаткан, кичине эски мүнөздөгү адам, эски көз караштары менен мен ойлойм ошол болуп калды. Анан балким өзүнүн ишенчек болуп, кайсы бир адамдарга ишендиби. Анан жана коом кайсы бир нерселерди талап кылып атканда өз убагында реакция бербей койгону, мен ойлойм ошол кичине мындай ал кишинин кемчиликтери, катачылыгы болуп калды болуш керек. Элдин жанагындай маанайын сезип туруш керек да жетекчилерчи. Ошондо 5-октябрда 15 миң киши, 20 миң киши эмеге Ала Тоо аянтына чыкканда, ошондо эле ал киши менимче жанагы чыккан партиялардын лидерлерин чогултуп, мындай бир кеңешме кылса болмок да. Эмне болду, кандай деп. Анан жанагы шайлоого баратканда дагы эл канча айтып атты. Мына сатып алуулар болуп атат, добуштар сатып атат, тигинтип атат. Мына эки партия өзгөчө жанагы айтылып атты. Ошондо президент катары мен ойлойм, ал ошо партиялардын лидерлерин чакырып, мондай бир эметип койсо, аларгачы эскертүү берип койсо, балким алар дагы кичине эметип калышмак. Демек, чечкиндүүлүк жетпеди деп ойлойсуз. Мен ошондой го дейм, чечкиндүүлүк, анан эми ар бир адам мындайча айтканда лидер болуп төрөлө берет да. Лидер болуш үчүн дагы өзгөчө бир мындай эме керек да, потенциал керек. Мен ойлоп атам, ошо Сооронбай Шариповичке ушул жетпей калды го дейм. Октябрь окуясы
канчалык үмүттөрдү актап атат? Эми азыр эрте го дейм да, жыйынтык чыгаргандачы. Ар кандай революция же моундай төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, моундай бийлик алмашуу 1,5 жылга чейин ушинтип дүрбөлөнүп турат. Бул эч качан, мына бизде уже тарыхта бар да, бул канчанчы жолу. 1,5 жыл абдан мындай коом дагы, келген адамдар дагы бир мындай нукка кире албай турганы бул болсо мен ойлоп атам. Эми нормалдуу деп дагы айта албайбыз, бирок процесс ошондой. Анан эми азыр уже мына бүгүн эртеңки күнү катачылык кетсе, уже элге чирбейт албетте. Бизде бүгүнкү күнү граждандык коом өтө активдүү. Бул эми Кыргызстандын мындай эң эле мындай сыймыктана турган нерсеси. Биз ошону бузуп албашыбыз керек. Мен ойлойм, граждандык коом менен, активисттер менен, ар кандай саясатчылар менен, Кыргызстан кичинекей эле калкпыз да, бириктирип иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, ошондой саясат болсо, көп процесстер мындай жакшы нукка кетет. Азыр бийликке келгендер өкмөттүк структураны кыскартты. Буга ар кандай сөздөр айтылып атат. Сиздин пикириңиз кандай? Өкмөттү оптимизация кылыш керек деп мен депутат катары дагы маселени көтөргөм. Бирок оптимизацияга мындай каршы келиши да мүмкүн да. Мен чын айтайын, бүгүнкү күнгү структура өтө деле жаккан жок. Жана саламаттык сактоону социалдык өнүктүрүү министрлигине кошуп салдык. Бирок эң негизгиси жанагы эмгек деген сөз түшүп калды. А бизде бүгүнкү күнү элди эң биринчи орунда эмне кооптондурат? Жумушсуздук. Демек, эң биринчи министрлик эмгек министрлик болуш керек. Ошо эмгекти, саясатты аныктаган министрлик болуш керек болчу. Миграция маселеси эч жакка кеткен жок да. Аны болсо мындай бир жылдырып салышты да, бул как будто маанилүү эмес экенин. Мен ошондон билип атам, бул структураны мындайча айтканда дилетанттар жаздыбы, же болбосо мындай жакшы процесстерди түшүнбөгөн ошол жерде эксперттер жаздыбы депчи. Ушундай кадамга барсак, өтө резкий жасап, вообще башкача кылыш керек болчу андачы. Биз оптимизация кылабыз десек, жанагы мамлекеттик кызматтар бар го, канча бир 500гө жакын. Ошолорду карап, кайсынысы мамлекетте калат, кайсынысы мындайча айтканда аутсорсинг КЧПге берип салабыз. Ошонуш керек болчу. Анан жанагы 200 кызмат калат, 200 кызматты аткарыш үчүн 5 эле министрлик жетет десек, ошондой жол менен барыш керек болчубуз. Ошон үчүн мен кичине могу структурага эмнегедир көңүлүм мындай чыккан жок. Сизди больница дарылайт, саламаттык сактоо. ФОМС ошону текшериш керек, акчасын төлөп бериш керек. Бул совсем башка структура. Анан эл аралык донорлор ушул структура өзүнчө мамлекеттин астында болуш үчүн канча деген каражат берилди. Анан эртең кандай болот? Кыргызстандын эл аралык дагы мындай эмелери, милдеттери бар да. Алтынбек Сейитбековна, азырда өкмөттүн өлкөнүн абалы жакшы эмес. Сиз башкарууда такшалдыңыз, мамлекеттик башкаруунун өйдө ылдыйын ысык соолун түшүнүп калдыңыз. Азыр кызматка чакырса барат белеңиз? 10 ай күттүм, мындай сунуштар болгон жок. Эми мен ойлойм, 10 айдын ичинде болбосо азыр деле мындай. Демек азыр деле жок. Эртең деле мага бирөө сунуш берип коет деген деле ой деле жок, анан өтө деле күткөн деле жокмун. Анткени мен ар бир любой жумушка иштей берем. Мен болсо жөн эле специалист болуп иштегем өз убагында. Ийкемдүү. Абдан. Мен болсо жумуш тандабайм. Анан мен үчүн бир өтө эле чоң кызматка барып бир мындай шеф болуш максат эмес. Мен тааныган элдер билет. Мен эң негизгиси жакшы бир мага мындай бир жүрөгүмө жаккан жумуш жасап, ошонун жыйынтыгын көрсөм, мындан артык эчтеке жок. 10 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келатат экенсиз. Анан айлыгы аз, шыктандыруучу бир нерсе жок. Сиз мамлекеттик кызматтан эмне таптыңыз? Тажрыйба. Бул биринчи тажрыйба. Мындай тажрыйбаны мен ойлойм, бир 30 жыл коммерциялык уюмдарда иштесем, топтой алмак эмесмин. Экинчиден, канча деген миң деген элди тааныдым. Өзүмдү дагы кичине болсо дагы көрсөтө алдым. Эл тааныды, жасаган жумуштар бар. Бүгүнкү күнү эми мындай эмне жасадың десең дагы айтып бере турган, анан ошону эстеп, ушуну мен жасадым эле деп кайсы бир мындай көрүп калсаң, ошого сүйүнөсүң. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекеттик кызмат мага өтө чоң мектеп болду. Эми кайсы жерге барбасам, уже мага эчтеке коркунучтуу эмес. Уже мамлекеттик кызматта иштеген адам любой жумушту алып кете берет.